Бул окуя илгери болуптур. Ал кезде Тянь-Шань тоолорунда жапайы айвандар аябай көп экен. Кишилер коёнду таяк менен чаап, жапайы өрдөктөрдү кууп барып кармап алышчу. Ошол чоң тоонун бир коктусун картаң жолборс мекендеп, түлкү ылым санашкан досу болот. Чаар жолборс кийик алабы, каман алабы, түлкү дароо жетип келип, олжосуна орток болуп кете берет. Карды ток жолборс түлкүдөн тамак аябайт. Керек десе жаңысын кармап алат. Жылдар өтүп, жолборс күч кубаттан тайып, аябай карыды. Тамак таап жеш кыйын болуп калды. Карды катуу ачты. Акыры чыдамы кетип, түлкүгө: "Эй, шум түлкүбай, мен сени далай жылы бактым эле. Эми кезек сага келди. Мен бадалга жашынып жатайын. Сен айласын таап, экөөбүзгө азык болуучу айвандарды ээрчитип кел. Олжону мурдагыдай эле бөлүп алабыз", деп айтты. Түлкүнүн да карды ач эле. Жолборстун бул сунушун угуп, айтса айтпаса төгүнбү деп жортуулга жөнөдү. Бир кезде жайдак боз талаада оттоп жүргөн эшекти көрүп, кымыңдай түшөт. "Урматтуу узун кулак", деп кадырлап кайрылган түлкүнүн сөзүн угуп, эшек эмне айтаарын билбей, улам бир кулагын шалпайтып шашып калды. Аны дароо сезген куу түлкү эшекти арбап кирди. "Же суусу, же жарытылуу чөбү жок. Бозоргон боз талаада эмне жүрөсүз? Бул жер сизге ылайык эмес. Киши деген залим. Сизди тындырбай жумшап, эзип атканын жакшы билем. Сиз ачкансызбы? Чарчап чаалыктыңызбы? Кишилерге баары бир. Алар өздөрүнүн жыргалын гана ойлошот. Жайкалган чөптү, жакшы жайды өзүңүз таппасаңыз, кишилер сиздин көйгөйдү ойлоп да койбойт", деп мээсин тескери айланта баштады. "Мага ушул турмуш жагат", деди эшек сыймыктуу үн менен. "Мыкты турмуштун да ой чуңкуру көп. Атамдын айтып берген бир окуясы эсимде. Ээси менен барып, атам падышанын ат баккычына жолугуп калат. Ал атчыга атамдын ээси менин эшегим арыктап, күчтөн тайып кетти. Хандын аттарына кошуп, жем чөбүн ырастап, эттентип берчи деп суранат. Хандын ат сарайындагы жагдай атамды абдан кубандырат. Бардыгы таза, ызы чуусуз, шарттары мыкты. Аттарды тарап тазалап, жемден үзгүлтүк болбойт. Арпа сулуу чөп акырларында толо. Муну көрүп атамдын ичи күйүп, Кудайга арыз арманын айтат. Мен деле хандын аттарындай өзүң жараткан жандыкмын го. Мени менен булардын турмушуна өзүң калыс болчу", деп. Атам арманын айтып бүт электе, "Аттан кыла, камын кыла, душман каптап келатат" деген буйрукту угуп калат. Жаратан бери тып-тынч, беймарал, таптаза турган ат сарайдын ичи тополоң тоз. Будуң чаң түшөт. Ошентип аттар заматта даяр болуп, жоокерлер душманга каршы жөнөп кетишет. Карсылдашып чабышкан онтогон, боздогон үндөрдү угуп, атамдын жегени желим, ичкени ирим болот. Аттар күн батып, көгүм киргенде чарчагандан илкип араң келишти. Арасында жарадарлары бар экен. Қан майдандан кайтпай калгандары да көп. Анан темир усталар келишти. Атчылар жарадар аттарды жыгып, буттарын бууп, усталар кычкачтары менен алардын денелериндеги окторду, жанын жебелеринин сыныктарын сууруганда, эттери кошо үзүлүп, кан жая берип жатты. Жандууларга мындан өткөн кыйноо болбос. Атам ушуларды көрүп, "О Кудай, мага мындай жыргал турмуштун кереги жок. 6 саным аман жүргөнгө шүгүр" деп айтыптыр. Атаман ушул сөздү уккандан бери жер үстүндө аман эсен кыбырап жүргөнүмө ыраазымын, деп эшек сөзүн бүтүрдү. "О, акылдуулардын акылдуусу эшекпей, сиздин бул айткандарыңыз мени аябай толкундантты", деп түлкү арамзалана мактап салды. "Төө аралап кетсе көрүнбөй калчудай жакын эле жерде көйкөлгөн көк чөб өсөт экен. Сала болуп, тунук суулар агып жатат. Ушул бейиштин жерин Кудай атайын сиздин урматыңызга жаратып койсо керек, кадырлуу шалпаң кулагым". Муну укканда эшектин ою бузула түштү. "Макул түлкүм, барса барайын, жүрү мактаган жериңе. Кел, мага минип ал, тезирээк жетебиз", деди эшек. Эшек жонуна түлкүнү мингизип алып, коктуну көздөй жүгүрүп жөнөдү. Коктудагы көйкөлгөн тулаңдын жыпары менен кошо эле бир кезде коркунучтуу жырткычтын жыты уруп кетти. Эшектин узун кулактары
карт жолборстун кышылдап дем алганын илип алды. Бадалдын түбүндө аңдып жаткан жолборсту сезип калган эшек ошол жерден шарт бурулуп артка мурдагыдан да тез арыш керди. Урматтуум, каяка? Пейиштей жайга аз эле калды, деди түлкү. Эшектин тескери жакка салганына таң калып. Мен эн атамдын батасын үйгө унутуп салыпмын. Аны атам көз жумуп баратканда мага мураска калтырган. Ошол батасыз эч жака барбагын деген. Пейишке баратканда ал батаны үйгө калтырып таштаган болбос, деди эшек жүгүрүп баратып. Эшек катуу жүгүргөндө түлкү үстүнөн учуп кетпейин деп коркуп, мойнунан бекем кучактап алды. Эшек айылды аралап, айкырып кирди эле туш-туштан абалаган иттер чыгып, эшектин үстүндөгү түлкүгө тап беришти. Эшектин алдаганын эми түшүнгөн түлкү жерге секирип түштү да, буту үзүлгүчө качып берди. Көп иттер арсылдаган тейде артынан кууп кетишти. Ошентип карган жолборс менен куу түлкүгө жем болбой, эшек кутулуп кетиптир. Жыргайым деп жылас болгуча, ач көздөнбөй азга ыраазы, жокко кайыл болуп, аман эсен жүргөнгө эмне жетсин.